Бизче казаклар алар Манасты отуруп бири-бири менен алмашып эметесиңер. Бул дагы өзүнчө абдан кызыктуу. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Кыргыз Республикасынын Түрксойдогу расмий өкүлү Канат Мамбеталиев менен студенттердин жолугушуусу уюштурулду. Иш-чара 2 бөлүктөн туруп, алгачкы бөлүгүндө Түрксойдун туруктуу өкүлү Канат Мамбеталиев Кыргыз-Россия факультетиндеги кыргыз тили жана адабияты адистигиндеги студенттерге семинар өтүп, Түрксой эл аралык уюму менен жакындан тааныштырды. Биз баарыбыз жакшы билебиз, Мамбеталиев Канат Уркашевич бул белгилүү манасчы Уркаш Мамбеталиевдин уулу. Ал ошол манасчылык өнөр жөнүндө, атасы жөнүндө дагы бир топ аябай кызыктуу маалыматтарды студенттерге жеткирди. Эми Уркаш Мамбеталиевдин манасчылыгы жөнүндө биздин адистик кыргыз тилчи болгондугуна байланыштуу бул биз үчүн аябай маанилүү. Андан кийин Түрксой эл аралык уюму бул маданиятыбыз, биздин маданиятыбызды тектеш түрк тилдүү элдердин маданиятын дүйнө жүзүнө таанытуу, ошону менен бирге ошол тектеш түрк элдеринин башын бириктирүү сыяктуу ошонун негизинде бир топ иш-чаралар жүрүп аткандыгын атайын видео аркылуу, видео тасма аркылуу дагы студенттерге жеткире алды. Аталган саамалык студенттердин өзү жашаган өлкөсүнүн улуттук маданиятына, руханий баалуулуктарына, түрк дүйнөсүнүн жалпы дөөлөттөрүнө болгон кызыгуусун, сүйүүсүн ойготуу, маданий дүйнөнү кабылдоо сезимин жандандыруу аракетине көмөк жана шык берүүнү көздөйт. Түрксой жана бүгүнкү күндөгү Түрксойдун иштери деген лекция темасында өттүк. Бул кыргыз тил факультетинин студенттери менен, деканын катышуусу менен Түрксойдун вазипасын, тарыхын, программаларын айтып, кеңири мындай талкууга алдык. Ошол эле лекцияда биз дагы Манас жөнүндө дагы кеп салып, Манасчы Уркаш жөнүндө бир аз баяндамамды убакытка жараша берип кеттим. Аны улай профессор дене тарбия факультетинин окутуучулар жамаатына жана студенттерине салттуу дене маданияты, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аталышында лекция окуду. Мында катышуучулар кыргыздын улуттук оюндарынын артыкчылыктары, көчмөндөр оюндарынын маданиятын сактап калуу, оюндарды интеграциялоо процесстери, маданият программасы, салттуу дене маданиятынын теориясы жана практикасы боюнча кеңири маалыматка ээ болушту. Канат агай көбүнчөсү өзүнүн улуттук спорт жөнүндө жаңыланууларды жана илгерки тарых таржымалын айтып кетти. Жана буга чейинки көчмөндөр оюндарына өтүп кеткен каталарын айтып, эмки 6-чы болгон дүйнөлүк оюндарында Кыргызстанда өтөрүн билдирип, көп спорт жөнүндө бизге маалымат берип кетти. Биз билбеген жана көп нерселер бар экенин айтып, агай түшүндүрүп, жакшы лекция өтүп кетти. Бул жерде биздин көп унутулуп кетип аткан кыргыздын улуттук оюндары жөнүндө айтып кетти. Ушул жандандыруу деп көчмөндөр оюндарын жандандырууга биздин жакшы нерселерди айтты. Биз ушул конок лекцияда көп нерсени алдык. Агайды тажрыйбасынан бөлүштү бизге и керектүү нерселерди айтып кетти. Биз бул конок лекцияда студенттерим мен өзүм деле мисалы жакшы кабыл алдым. Себеби көчмөндөр оюндарына барып жүргөнүм менен бирок көп нерсени билбегенин билип калдык. Агай бул ушул салттуу маданиятты өнүктүрүү жөнүндө бизге жакшы конок лекция өтүп берди. Соңунда студенттер кызыккан суроолорду берип, лектор тарабынан тиешелүү жооптор алынды. Иш-чара эркин форматта өтүү менен биргеликте ийгиликтүү жыйынтыкталды. Айдан Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.